Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз азыр дагы бир Кыргызстандагы бир маанилүү иш тууралуу кеп кылалы деп атабыз. Алдыда буюрса мына ошол өзгөчө сулуулукка басым жасаган айымдардын баалуулугун даңазалаган бир жакшы иш чара болгон турат. Ал Ак Мөр Фест 2023 эл аралык иш чара деп айтсак болот. Мына ошол иш чаранын негиздөөчүсү Кыргыз биримдиги коомдук фондунун жетекчиси Дана Абдыбекова бүгүн бизде мейманда. Саламатсызбы? Кутмантаңыз менен. Кутмантаңыздар менен биринчиден терең ыраазычылык билгизем. Ушул биринчи каналга атайын ошо конокко чакырып, биз менен баягы тең бөлүшөбүз деп эфирге, элге көпүрө болуп аткан Замана студиясы кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы. Керемет, мына ушул Ак Мөр Фесттин баштапкы кадамдарында биз дагы катышып калган элек Дана эжеке менен чогуу. Кереметтүү Соңкөл жайлоосунда эң алгачкы кадам болгондо ошол Соңкөл жайлоосундагы иш чарасын алып баруучу болуп баргам. Абдан кубанып атам бүгүн Дана эжекебиз мына ушул бийиктикке көтөрүп, ушул Ак Мөр Фест деп атайын өзүнчө бир иш чара уюштуруп атканына. Эжеке, келиңиз, эми мына ушул иш чара тууралуу кеп кылалы. 2019-дан бери далай убакыт өттү, бир далай тепкичке көтөрүлдү, канча деген баягы жолду басып өттүңүз. Бүгүнкү күндө чоң бир масштабтуу иш чарага айланып калды бул. Ооба, туура айтасың. 2019-жылы ушу Маданият маалымат министрлигинин колдоосу менен, Нарын областтык администрациясынын колдоосу менен, анан эң башкысы ушу өзүмдүн төрөлүп өскөн жерим Актала районунун администрациясынын колдоосу менен ушул өзүбүздүн эжекебиз десем болот. Эми бул кыргыз элинин айымы да Ак Мөр. Бирок мен мактанып кетейин, Ак Мөрдүн түптүз сиңдиси болом мен. Дагы бир ирет кайталап кетейин. Ак Мөр өзү Акталадан, Куртка айылынан төрөлгөн экен. Ошол жерде баягы бардыгын изилдеп отуруп 2019-жылы өзү чоңоюп өскөн ошо Таштөбө деген айыл болот. Соңкөлдүн Таштөбө деген жерине бир масштабтуу жакшынакай болуп кызыл лентасын кескенбиз. Ал жерде баягы спорт оюндары болгон, 7 дубандан 7 кызды тандап алып, ошо суулар конкурсун өткөргөнбүз. Бир 3 күндүк бир иш чара болгон. Эжекебиздин ошо туулуп өскөн жеринен өзүнүн баягы арбагы ыраазы болсун деп баштадык эле. Андан кийин эле баарыңарга белгилүү болгондой 20-жыл ковид болуп калды. Анан иш чарабызды жасай албай калдык. Дагы 21-жылы Ысык көлдө ошо Эделвейс эс алуу борборунда уланттык. Бирок баягы бул өзү концепциясы жазылганда бул Ак Мөр Фесттин бул чоң долбоор эле. Анан бала деле төрөлөт, анан акырындан тамтың болуп жөргөлөп анан басат да, анан акырын жүгүрөт дегендей. Азыр Кудайым буйруса 2023-жылы ошол Ак Мөр жүгүргөнү турат десем болот. Элдин жардамы менен, албетте багы элдин колдоосу менен деги эле бул Ак Мөр Фесттин өзүнүн өзөгү боюнча токтолуп кетсем, бул кыргыз айымдарынын баалуулугу. Өзгөчө азыр биз суусап турган кыргыздын айымдарына тиешелүү болгон баягы нарк насил десек болот. Ошол эле кийимдерге басым жасап атабыз. Айым деги эле кыргыздын айымы бул ким болгон дегенде эле бул баягы Ак Мөрдү элестетсек болот. Бизде Кыргызстанда деги эле тетиги түпкүрүндө тарыхта жаткан биздин ата бабаларыбыз деп коебуз го. Ошо ата бабаларыбызды улай аял жакшы, эр жакшы, мыкты мырзанын артында мыкты айым турат да. Ансагандай биздин ошол Курманжан апабыз, Кыз Сайкалыбыз, Каныкей энебиз, Айчүрөк энебизге окшогон ошо Ак Мөр деген бир элес бул кыргыз айымдарынын сулуулугу, нарктуулугу, күчтүүлүгү деп баягы белгилеп кетсек болот да. Анан Кудайым буйруса азыр керемет сонун сөз айтты. Эл аралык деп оозуңуз канмай, быйыл мамлекеттик иш чара, Кудайым буйруса мына мамлекетибиз да колдоп атат, эл колдоп атат дегенде эмдиги жылы 24-жылы эл аралык деп айланып калсын. Себеби ушу Чолпон Ата шаарында 15-июль күнү ипподромдо Кудай буйруса ошол бир 10 000 кишинин курчоосунда өтө турган бул чоң долбоор. Жакында дагы багы кенен маалыматтар кетет. Бул фестивалдын алкагында албетте сулуулар конкурсу бар. Бул сулуулар конкурсу биздики 18 жаштан 28 жашка чейинки улан кыздар катышып, мына кастингден өткөрүп алдык. Эми 2 ай профессионалдардын колунан сабак алышат, сахнага кандай чыгыш керек, кыргыз тилинде кандай таза сүйлөш керек, баягы орусча айтканда актерский мастерство деп коебуз, сен речь деп коебуз. Ошонун бардыгына азыр ошо бою 170тен өйдө
сулуу айымдарды тандап алдык. Анан биз басым койгон бул кыргыз тили. Ошо кыргыз тилинде таза сүйлөгөн айымдарды тандап алдык. Анан ошол бизде шаарда өсүп калган улан кыздарды дагы ушул конкурска кандай десек, баягы биздин конкурсубуз аркылуу биздин кыргыз кийимин сүйүү, биздин кыргыз тилин сүйүүгө чакырган бир чоң фестиваль десек болот. Нукура сулуулукка басым жасайсыздар. Анан ал жерде ооба эч кандай азыркы тилде айтканда мейкап колдонулбайт. Кирпик, кашты, татуаж деген таптакыр албайбыз, тырмактар да боелулбайт. Биз нукура гана сулуулукка басым жасайбыз. Андан сырткары ошол 12 кыз катышса, 12 дизайнер тандалып алынды. Бул дизайнерлерге эмне үчүн басым жасап атабыз? Себеби ушу биздин азыркы заманбап айымдарыбызды, кыздарыбызды кийинткенге баягы шарт түзүп берип атабыз. Байгелүү фонддор коюлат. Ошол кызыкчылык менен баягы биздин дизайнерлер дагы өзүнүн фантазиясын өрчүтүп, айым баягы кыздар конкурска өздөрү катышып, өздөрүнүн байгесин алса, дизайнерлер болсо өздөрүнүн кийиминин байгесин алганга мүмкүнчүлүгү бар. Абдан жакшы. Анан Дана эже, мына ушул катышкан кыздардын дагы бир мүмкүнчүлүгү ушул Ак Мөр фест аркылуу эл аралык масштабка да чыгып кетип атышпайбы? Мына Алтынай Ботоярованы эле айтсак болот, дагы башка кыздарды айтсак, ошол жака дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү алып атышат да. Ооба, 2021-жылы ошо Ысык көл каласында өткөн фестивалыбызда ошо гран-прини Алтынай Ботоярова утуп алган. Азыркы күндө биз ошо 5 жылга орусча айтканда контракт түзүп, биздин ошо Ак Мөр фесттин официалдуу амбассадору Алтынай Ботоярова азыр ошо кастингде да өзү тандап алды. Ал кыз аябай бышты десек болот. Чын айтканда ошол Алтынайдын сулуулугу, акылдуулугу баягы биздин кыздарга мындай күзгү болуп атат да. Анан мен өтө сыймыктандым, себеби 2021-жылы биздин конкурста гран-прини утуп алган кызыбыз мына бүгүн дүйнөнү багындырып, кыргыздын желегин желбиретип, мына Алам перисине катышып келди. Буюрса. Кыргыздын ошол улуттук нукуралуулугуна, нарк насили, баалуулуктарын жайылтууда сиз абдан бир жакшы иштерди аткарып келатасыз да. Анан кыргыз биримдиги коомунун дагы бир максаттары жөнүндө. Кыргыз биримдик коомдук бирикмеси 2015-жылы түзүлгөн. Биздин мүчөлөрүбүздө ошо кыргыздын көрүнүктүү айымдары бар, бардыгы тең ушу журналистикада жүргөн, чоң кызматта жүргөн айымдар эле, бирок башында өзүм турам. Биздин максатыбыз ошол быйыл эле ошо Ак Мөр фестке алгачкы жолу десек болот. Былтыр кылганбыз, бирок быйыл өтө масштабтуу түрдө. Биз эми баягы экономиканы карасак деле Кыргызстанда көбүнчөсү 90-95% айымдар турат экен. Чоң фабрикалардын негиздөөчүлөрү, чоң бир кандай десем, бир соода борборлорунуку болобу. Мындай айтканда, азыр жалпак тил менен айтканда, жумуш берүүчүлөр болбой калганда бир 50-60 үй бүлөнү бага турган бир руководитель да, орусча айтканда руководитель биз айымдар турат экен. Ошон үчүн бул Ак Мөр фест деп чогуу бардыгын камтыганыбыз. Ошол жерде ошо мамлекеттик катчыбыздын колунан былтыр алышты. Сүймөк Касманбетов агабыз аябай бизди жакшы колдоп атат. Ошол айымдарга ого бетер мотивация берүү максатында Ак Мөр премиясын ойлоп тапканбыз. Түстүү журнал чыгып атат. Ошол айымдын эмгегин баалап, кызыл килемдин үстүндө, ошончо адамдын курчоосунда, мына сиздердин биринчи канал официалдуу партнер болуп, ошол иштеп аткан ишин ого бетер даңазалап, кыргыздын кыйын 40 кызы деген ар тараптуу, бирөө Москвадан келет, бирөө Дубайдан келет, бирөө Лондондон келет, бирөө Малайзиядан келет. Себеби мен дагы бир ирет кайталап кетким келет. Кыргыздын айымдары кайсыл дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбосун, биздин кыргыздын айымдары өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, ошо башка мамлекетке барса дагы өзүнүн баягы кайсыл тараптан болбосун, кыргыздын кыйын 40 кызы деген өзү эле сөз айтып атпайбы? Мигрантствода болобу, же болбосо посольствода болобу, өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп, ушул күнгө чейин баягы доказывать этип келатат да. Ошолорду официалдуу түрдө биз быйыл 15 айым чет мамлекеттен келет бизге. Өтө сүйүнүп кабарды ошо алып атышат. Биз баштаганыбызга уже 3 ай болду. Январдан баштап бул Ак Мөр фестке чоң бир даярдыктар башталып баштаган. Анан ошо ар бир диаспоралар менен сүйлөшүп, ошол ар бир диаспоралар
Дубайдабы, Лондондабы, Малайзиядабы, Москвадабы, Санкт-Петербургдабы ошол айымдарды бизге сунуш кылып, биз ошол айымдар менен баягы онлайн кадимкидей интервьюларын алып, ошо азыр фотосессияларын жасап, 15-июль күнү ошо ипподромдо кызыл килемдин үстүндө Кыргыздын 40 айымы деген номинацияны берген турабыз. Жакшы, айымдарды көтөрүп атканыңызга рахмат. 15-июнда дедиңиз. Июльда. Жалпы көрөрмандарга дагы кулак кагыш кылып айтып коюшубуз керек экен. Мына ушул кереметтүү көл жээгинде буюрса дагы бир дүң боло турган жакшы бир иш-чара июль айынын чоң ортосунда болот экен. Акмөр Фест 2023 ири долбоору жөнүндө бүгүн сөз кылдык. Эми сизге ыраазычылык айтып, ушул иш-чаранын эң жогорку деңгээлде өтүшүн каалап кетели. Чоң рахмат, сиздерге дагы ыраазычылык билгизем. Анан бардыгыңыздарды менин көрүп аткан эфирде мени тыңдап аткан айымдарга өзүм бир чакыруу чакырып кетет элем. Бардыгыңыздар башыңыздарга элечегиңиздерди кийип, үк топуңуздарды кийип биздин флешмобко катышыңыздар. Буйруса мына 3 күндөн бери Facebook баракчасында, Instagram баракчасында биздики Акмөр Фест 2023 деген флешмоб башталды. Мен ар бир кыргыздын айымын ошо биздин улуттук кийимде көргүм келет. Албетте, кыргыз улуту ушул наркы менен салты менен бүгүнкү күнгө чейин жетти. Демек, сиздин иш-чараңыз өлкө башчысынын улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгын колдоо максатында дагы өтүп жатканын биз баса белгилеп кетсек болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз программабызды улантабыз. Мына ушундай иштер көп болсун дейли, улуттун улуулугун даңазалаган, биздин кадырыбызды бийиктеткен иштер армун болсо экен деп Бүгүн бизде мейманда Акмөр Фест 2023 ири долбоорунун негиздөөчүсү, Кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин негиздөөчү жетекчиси Дана Абдыбекова болду. Көрсөтүүбүздү улантабыз.